бизде Конституциялык комитет чечим алып келип атат. Лицензия жана Жогорку Кеңеш депутат статус жөнүндө мыйзам боюнча 81-чи берене бузулган. Жогорку Кеңешке сунушталып атат. Ошол мыйзамдарды добушка коюу сунушталсын деп, добушка берүүгө киргизилсин деген жок бул чечим. Бул биринчиси. Мен эми эмгек сиңирген юрист болбосом дагы регламентти окуйм анча-мынча. Эгерде мыйзамга убагында добуш бербей, адашып добуш берип алдым же чыгып кеттим деген болсо, анда комитетке жазуу түрүндө кайрылып, комитет кайра карап добушка алып келген практика болгон 5-чакырылышта. Мен ошон үчүн Алсыбек Шариповичке кайрылып атам. Урматтуу депутаттар, бир топ регламенттин беренелер бузулуп атат. Ошондуктан маселе жок. Бардыгын алсын, креслодан бери. Бирок мыйзам менен, мыйзам аркылуу келип, мыйзамдын чегинде добуш берүүгө кириш керек. Ошондуктан акыркы эки мыйзамды алып коюңузду мен сунуш кыламын. Добушка коюп бериңизди мен сунуш кылам. Рахмат. Ушул маселе боюнча жанатам мен айтып атам, өткөндө Атамекен фракциясынын чечими менен дал ушундай жол менен бир мыйзам долбоору кайтарылып келип добуш берген экенсиздер. Мен жокту. Мен да бул маселени айттым. Ушул маселени көтөрүп аткандарга да айттым. Регламентти да мыйзамды да айтып атам. Тилекке каршы комитеттен жанагындай сунуш келген экен, аны өзүңөр чечесиздер. Ошон үчүн аягында турат, аягында добуш менен чечесиздер бул маселени. Мен атайын аягына койдум. Анткени ошол эле Атамекендин үлгүсү боюнча кетип атат азыр. Киргизген сунуш боюнча. Чыныбек Кунч, убагында берсеңиз. Сиз айттыңызбы азыр? Азыр айтылбаса, убагында айтылган сөз өлөт дейт, атасы өлөт дейт. Атамекен деп атасыз. Биринчи жакшы карап алсаңыз, ким баштаган бул жөрөлгөнү? Статус судьи мыйзам долбоору карала баштаганда мен бир нече жолу чыгып айткам. Бул туура эмес мыйзам долбоор. Бул соттук реформа эмес, бул элди алдоо деп. Ошондо перегалсаң регламент бузулбайт. Баары туура атып, СДПКнын депутаттары чыгып атпады бетине. Төрбай Зулпуркаров чыгып аткан. Ошентип атып өткөргөнсүңөр. Чындыкты айтыңыз да, Атамекен баштаган деп. Чындыкты айтайынбы? Сиз Атамекен баштады деп эч качан айтпаңыз. Анда мынтип айтып коеюн. Мурдакыда биз туура эмес добуш берип алды, депутаттар арыз жазып, анан кийин комитетке киргизилип, ошол депутаттардын каршы добуш берген депутаттардын арызы менен кайра каралган. А бул жолу болсо макул деген депутаттар фракциянын чечими менен Атамекен, мен ошол мисалды айтып атам. Буга чейин андан башка мисал жок. Бир эле жолу болду, ал дагы фракциянын чечими менен болду. Комитеттин башынан да сурап көрүңүз, фракциянын чечими боюнча каралбаш керек эле. Же комитетке мен айттым Галина Анатольевнага, карасаңар дагы мыйзамга туура келип жетип, четке кагышыңар керек болчу дедим. Эмнеге комитеттен андай чечим чыгарып келгенин билбейм, эмнеге силер добушка бергениңерди билбейм. Азыр өтүп кеткенден кийин кайра айтып атат. Сиз ошон үчүн мыйзамды жакшылап караңыз, ошого жараша иш кылыңыз. Айтып атканда дагы бираз тарыхты жакшыраак мындай тизмелеп карап алып айтсаңар. Чыныбек Кунч, тактык болуш керек да. Тактык ушундай. Сиз сөйлөйсүзбү, мен сөйлөйүнбү, тактык болуш керек. Анан төрагамын деп эле сиз өзүңүздүн положенияңыз менен злоупотреблять этпеңиз. Талаш бүттү, сүйлөштүк, түшүндүк баарыбыздан. Рахмат. Биринчиден Айда Жеңишбековна 81-чи статьяны бузуп, кайра добуш менен Совет судьялардын статус жөнүндө мыйзамды алып келсе болот деп мен айткан эмесмин. Стенограмманы көтөрүп көрүңүз. Мен дайыма өтпөй калган мыйзамдарга кайра кайтарылып келип добуш берүү туура эмес дегем. Анан кийин ошол мыйзамга кимдер кандай добуш берди, сиз мына стенограмманы көтөрүп туруп анан кийин карап туруп айтсаңыз.